Bunu байкаган өздүк курам постто кол салган душмандын мизин кайтарууга, кароол башчысынын буйругу менен объект күтөтүлгөн кызмат өтөөгө, мыйзамсыз куралданган топтун мизин кайтарууга. Дал ушундай жардыруу менен террористтик топ чек ара постуна куралдуу чабуул жасап, чек арага жакын аймактарды басып кирди. Күч түзүмдөрү жана мобилизацияланган запастагы жоокерлер күч аракети менен куралчан душман топторду толугу менен жок кылуу аракетин баштады. Ал эми кооптуу аймактагы жашоочуларды башка жакка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматы эвакуациялап, жарадар болгон жоокерлерге биринчи медициналык тез жардам көрсөтүлдү. Душман чабуулунан жер кыртышына зыян келген учурда радиациялык, химиялык жана биологиялык коргонуу блокпостто чыккан өрттү өчүрүү ыкмалары көрсөтүлдү. Кыймылын көзөмөлдөө, чалгындоо маалыматтарын чогултууга, террористтик жана диверсиялык акцияларды жүргүзүүгө шектүү адамдардын заттары жана башка материалдык каражаттарды мыйзамсыз ташууга жол бербөө, террорлук топтун кыймыл 3 күндүк машыгууда Ош облусу жана Ош шаарындагы стратегиялык объектилерди кайтаруу жана коргоо уюштурулуп, резервдик бөлүктөрдүн күчү менен блокпосттор коюлган. Мындай биргелешкен мобилизациялык машыгуулар жыл сайын өткөрүлүп келет. Былтыркы жылы Баткен облусунда өткөн. Анын негизги максаты ар бир тармак бөлүнбөй, ар кандай согуштук кырдаалда биргеликте чечим кабыл алып, душманга каршылык көрсөтүүгө даяр болуу. Абал бир ордуна туруктуу боло бербейт экен, өзгөрүүлөр кирип турат экен. Ошондуктан ар бир жыл сайын ошол өзгөртүүлөрдү биз дагы чыгарып, ошол жыйынтыгын эсебинде ошол эмелерин баарын чыгарып, азыр бизде атайын исследовательский группа түзүлгөн, исследовательский топ түзүлгөн. Бүт акимдерге, бүт жергиликтүү башкаруу органдарга, күч түзүмдөрүн башкаруу органдарга айттык. Ушул машыгуу өткөрүп атканда, даярданып атканда, өткөрүп атканда кандайдыр бир эгерде кемчиликтер чыкса, ошолордун баарын сунуштар берилет деп. Керек болсо, ошол тиешелүү мыйзамдарга болобу өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек, ошого муктажбыз. Машыгуунун жыйынтыгында кемчиликтер аныкталып, сунуш берилет. Кийинки окууда мындай кемчиликтерди кайталообу алдын алынат. Эң активдүү катышуучулар медалдар жана ардак грамоталар менен сыйланышты. Ошондой эле концерттик программа менен жыйынтыкталды. Исак Туратбеков, Кайбил Авазбек уулу, Ош ТВ.